Ош шаарынын четинен 12 сотук жер тилкеси үйү менен сатылат. Амасыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын түндүк батыш тарабында, тактап айтканда Ош Араван жолу машина базардан бир аз өткөндөн кийин Кеңеш айылына жетпей, шаарга караган 218-кварталдан сатыла турган дал ушул 10 бөлмөдөн ашык үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы 120 000 долларга бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Бул 218-кварталга алгачкылардан болуп салынган үй экен. Аны сиздер мына ошол айланасы тосулган дубалдардан гана билсеңиздер болот. Бийиктиги бийик ылай дубалдан тургузулган коргон, чеп. Туугандар, видеону аябай кызыктуу, андыктан бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Балким ушундай Ош Араван жолуна машина базардын айланасынан кенен жер издегендер болсо, алар үчүн бул видео арналмакчы дейбиз. Анан эми бул жер эки жер 6 сотуктен 2ге бөлүп сатып алсаңыздар дагы болот. Ээси бир эле сатат экен, өзүңүздөр сатып алгандан кийин жарымын сатып берсеңиз болот, же ушул бойдон калтырсаңыздар дагы болот. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден улантабыз. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге тартып көрсөтөйүн. Учурда мен Ош Араван негизги трассасы машина базардан өткөндөн кийин Кеңеш айылы келет, андан дагы өткөндөн кийин бул жактагы мына Ред Петролиум заправкасына 200 метр жетпей, жолдун оң тарабында мына ушундай эски плиталар жата берет эле го, бетон плиталар. Трансформатор турат. Ошол көчөгө келебиз. Бул Ош шаарына караган 218-квартал. Айтайын дегеним, урматтуу туугандар, запчас базары көчүп келди, келетат, жакында бир айдан кийин көчүп келишет. Анан Ош борбордук Тешикташ базары, Мөмө жемиш базары көчүп келди. Эми туугандар, ошол базарда иштеген соодагерлер ушундай жер издегендер болсо, 12 сотук жер тилкеси үй менен сатылат. Жарымны склад кылып пайдалансаңыздар болот. Айтор өтө сонунда сиздерге жакшы шанс. Эми жүрүңүздөр. Ошол жерден келесиздер, трансформатордон оң тарапка буруласыз, 300 метр жүргөндөн кийин 4-көчө келет. Оң тарапка бурулуп киргенде дагы маалыматтарды беребиз. Бир 200-250 метрде чыгып келгенден кийин оң тарапка 4-көчөдөн ичкери кирип келгенде 100 метрден кийин жолдун сол тарабындагы мына ошол ылай дубалдан тургузулган коргонду көрөсүздөр. Дал ошол 8 жана 10 даректе жайгашкан. Кана дарбазадан бисмилла деп кирип бара беребиз, достор. Кенендигин айтпай эле коеюн, достор. Видеодон өзүңүздөр дагы байкап турасыздар. Киргенде сол тарапта үй турат. Бул жагында кошумча курулуштар бар. Суусу чыккан, ажатканасы, тоок кепелери, анан тегиздетилген бак дарактары бул жакта. Анан бул жакта эми ушул чоң үй салынып бүткөнгө чейин убактылуу жашаганга 3 бөлмөлүү временка дагы салынган экен. Аны видеонун жүрүшүндө сиздерге көрсөтүп өтөбүз. Бул жака чыгаардан мурда сиздерге подвалды дагы көрсөтөлү. Бул жакта негизи 2 бөлмөдөн турган подвал бар экен. Анан аркы тараптан кирсең 3 бөлмө. Азыр эми буюмтайымдар турат. Заводской плиталар басылган. Айтор үйдүн ээсинин айтына караганда өтө сапаттуу, курулуш материалдарын эч аябастан үйгө жумшалган жана салган. Так, бул жагы навес, достор, узундан кеткен, болжол менен бир 12 метрдей чыгат. Ушул ортолуктан дагы бир подвалга кирет. Ал 3 бөлмөлүү. Негизи 5 бөлмөлүү подвал. Заводской плиталар басылган. Бул жагы мына тепкич. Тепкич аркылуу чыгып барабыз. Өзүнчө эле бул жер терраса. Ушундан түз айланып наркы бетке чейин дагы өтүп кетебиз. Бул жака дагы бир назар салыңыздар. Көчө тарапта интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, суу светтери келген, айтор панорамный вид экен да. Чындыгындачы. Ошол, эми үйгө кирели. Үйгө кирип үйдөн баштайлы. Панорамный терезелер, эшиктер орнотулган пластиктен. Бул жер Г формасында холл. Коридорлор дагы өтө кенен, достор. Кааласаңыздар бул жерден тосуп алсаңыздар дагы, бул жактан дагы тосуп алсаңыздар болот. Азыр эми ТВ зонасы. Бул жакта олтуруп эс алып, анан жылуулук отоплениясы дагы бар. Бул 2, 4, 6, 8, 10 кабыргалуу батарейкалар экен, достор. Бул жагы эми черный потолок бойдон каалагандай кылып өзүңүздөр табитиңиздерге жараша ремонтту кылып аласыздар. Бул үй эми ушу шып алган бойдон, черный потолок басылган бойдон турат да. Каалагандай кылып ремонт кылып аласыздар. Бул жагын мына. Бул жагы дагы өзүнчө бир кенен. Эмеректер, буюмтайымдар кетет, үйдү бошотуп беришет.
Бул жака келе турган болсок, бир спальный бөлмө. Бул деле узун туурасын айта турган болсок, болжол менен бир 4,5 га 3,5. Эки терезеси мына күн батыш тарапты карап турат. Күн батыш тарапты караган болобу ошондо? Жок, көчө тарапты карап турат экен достор. Кечиресиздер. Эми бул тарапка бурула турган болсок, ашканасы, чакан ашкана эмеректери турат, жылуулук киргизилген. Күн чыгышты караган терезеси бар. Бул жактан дагы терезе орнотулган, эшиги менен. Бул жанагы сырттагы временка тарапка, душ, кухня тарапка чыгып кетүүчү черный ход. Азыр биз бул жерден эмес, сырттан айланып өтөбүз. Бул жакта ичкерде дагы бир спальный бөлмө орун алган. Узун турасы ошол 5ге 3,5. Кенен бир спальный бөлмө. Эки терезеси бул жакта камтылган. Бул жака назар сала турган болсок, достор, үйдүн кандай сапатта салынгандыгын байкайсыздар. Торсундары дагы өтө, таштамайлары дагы жакшы ташталыптыр. Ошол эми айла жок, акча зарыл болгондугуна байланыштуу сатылып атат. Эми аны өзүңүздөр үйдүн ээси менен сүйлөшүп аласыздар го дейм. Акча зарыл болгондугуна байланыштуу сатып атыптыр. Негизи бул 218-кварталга биринчилерден болуп салынган үй. Аны сиздер мына коргондон көрүп атасыздар. Ылай коргон дейби. Канча жыл болду. Ошончо жылдан бери, бир 15-20 жылдан бери кылт этпей коргон турат экен да. Бышык бойдон. Өзүнчө эле бир гарем да. Көрдүңүздөрбү? Бул балкондо нары бери басып, нарга өтөсүң да. Сек менен чыгып алып басың да, мына бийик жерде басып жүрөсүң. Бул жерде мына таштамайлардын орду каралган. Мына ушундай сапаттуу темирлер ар бир 1,5 метрде калтырылган. Сиздер бул жерден гараж кылып алсаңыздар болот, дагы бир бөлмө кылып алсаңыздар болот. Айтор бул жерди пайдалансаңыздар болот да, мындай. Плита бастырасыздарбы? Айтор бул жерди дагы сонун кылып ремонт кылып алсаңыздар болот. Эми бул жагына келе турган болсок, жылуулук мештин үйдү жылуулук менен камсыздаган ушул печка болот. Кадимки эле печка. Быйылкы сезондо 5 тонна менен түнү-күнү токтотпой көмүр 5 тонна көмүр кетиптир да. Бул жагы болсо ашканасы, толук курулуш аяктай элек, убактылуу ашкана достор. Мындагын жакшы ремонт кылып пайдалансаңыздар болот. Андан нары бул жагында ошо душ, мындагын ошо толук курулуштарын бүткөрүп пайдалансаңыздар болот. Азыр деле пайдаланып турган учуру. Андан нары сиздер ошо чоң үй бүткөнгө чейин временка болуп турган жер. Бул узун коридор. Бул жагы панорамный терезенин орду. Бул жакта болсо потолокко назар сала турган болсоңуздар, камыш. Укмуш көрүнөт да бул негизичи. Эски курулуштардан ушул камыш сонун нерсе. Тышкан аралабайт, жылуу болот дегендей. Бул бир бөлмөсү. Каалагандай кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Паксадыбалдан урулган экен. Сапатына сөз жок. Ылай шубагы ушул күнгө чейин дагы деле турат мына. Андан кийин кирди чыкты 2 бөлмө. Бул дагы бир бөлмө болсо, анын ичкерисинде дагы мына ушундай бөлмө орун алган. Сиздерге не дейбиз, насип кылган болсун. Ушул жерден агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Бул дагы камыштан болгон экен. Караңыздар. Сонунда акырын бул бөлмөлөрдү жасап алып, жашасаңыздар, уктасаңыздар, уйкуңуздар жаса канса керек. Чындыгындачы. Эс номер экран астына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Сатып алгандан кийин сиздер 2ге бөлүп сатсаңыздар дагы болот. Азыр бир чектин баасы бул жерде 35-40 миң долларга бааланууда. Мына жерден бөлүп бул жагында жашасаңыз болот, бул жагын сатып берсеңиз болот, айтор. Өзүңүздөр билесиздер. Бул ошол временканын навеси, 3 очок тапчандын орду. Бул жерди каалагандай кылып пайдалана бересиздер, кухня кылып айтор. Азыркы учурда мына сантехника монтаждары кетип аткан экен. Бул жерден турба айланып барып туруп, тетиги бурчта септик казылып атат, ошол жерге түшүрүлөт. Бул катары болсо мына ушундай сонун болуп бак тургузулуп атыптыр. Сонун. Бул жака элестетиңиздер, курулуштарды кура турган болсоңуздар, панорамный вид болот да. Баягы эски Алымбекти аткан киносун көргөндөр барбы? Мына коргонду көрүп алып эле ошондой эле элестетип атамчы. Мындай жүрөгү таза,
ушул коргондун ичинде сонун жашаганчы. Проблема аз дегендей. Паксадыбал бар, паксадыбалда караңыздар. Сонун курулган. Шыбагы жок. Асы жабылбай, ушу күнгө чейин жамгырга туруштук берип турганына карасаңыз, эч жери көчүп кеткен эмес. Менен абыл чыгарылышты жыйынтыктадым агайын туугандар. Алыңыздар, документтери так, мечит мектеп бала бакчаларга жакын $120,000, бир аз кеми бар. Бир аз эми ден соолукка байланыштуу өтө срочно акча керек, абадай зарыл. Андыктан скидка сурабай, кемитпей, кайра жардам болсун деп айтылган баада алып койсоңуздар, Алла ыраазы болсун дейт элек. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун сиздерге.